Дарыланууга жардам сурагандар аябай көбөйдү да. Машина менен тыгында турсаң, мечитте, интернетте, эми бул азайбай эле тескерисинче көбөйүп жатат. Албетте жардам берип атабыз. 100 сомдон болобу, 1000 сомдон болобу, ар кандай сумманы акчаны берип жардам берип атат элдер. Бирок бул менен биз көйгөйдү чече албайбыз да. Биз буга улут катары өсөбүз десек, улут катары мындай биз дагы күчтүү коом болобуз десек, мен ойлойм бул маселеге чекит коюшубуз керекпи депчи. Анткени бул нерсе бизди улут катары алсыз кылып атат да. Мен эки нерсени сунуштайт элем. Биринчиси олутту изилдөө. Анткени биз түп тамыры менен изилдеп, ошол көйгөйдүн тамырын көрүшүбүз керек болуп атат да. Кайсы жактан келип жатат, эмнени туура эмес кылып атабыз, кайсы продукциядан, эмнени туура эмес жеп атабыз, эмне режимди кармап атабыз. Бул жыйынтык керек да бизге. Анткени мындай да, бир продукция бар, аны азыр жей беребиз, бизге таасир бербейт, бирок 5 жылдан кийин таасир бериши мүмкүн да. 10 жылдан кийин бизге бир олуттуу чоң ооруга алып келиши мүмкүн. Ушундай нерселер да бар да. Анткени азыр мал баксаң деле антибиотик, тоок баккандар жемиң антибиотик. Жашыл чайдасак, аның деле таза эмес болуп калды, бүт химикат менен өстүрүп атабыз. Ал химикаттын составын изилдешибиз керек, кайсы жактан келип жатат, эмне таасир берет, жыйынтык кылышыбыз керек да. Муну көп жей берсек, эмне ооруга алып барат деген жыйынтыктар болуш керек да биздечи. Бизде сайт ачылыш керек, ошол жакта бүт жыйынтыктар ошол жакта киргизилип, пропаганда болуш керек дейм да. Бул нерсеге точка коюшубуз керекпи? Эгерде биз жыйынтыкка келбесек, анда бул айлампада айланып эле жүрө беребиз да. Анткени чыкпайбыз. Мен жанымдагы дүкөндөргө кирип калам. Анан ошол жактан атайын изилдейм да. Кичинекей балдарга 10 сомдук, 15 сомдук таттуулар сатылып жатат. Аны алып мен составын изилдеп, интернеттен карап, окуп, изилдесем, эми почти уу да. Уунун функциясы эмне? Ал адамды уулаш керек. Ал тигил дагы ошондой эле болуп атат да. Элестетсеңер, биз азыр жей беришет балдар, биз билинбейт аны. Алып бара беребиз, алар өздөрү жей беришет. Бирок 5 жылдан кийин эмне болот? 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин эмне болот? Биз өз колубуз менен кайта эле оорулуу поколенияны жаратып атпайбызбы? Ошон үчүн биринчи сунушум олуттуу изилдөө болуш керекпи дейм да. Жыйынтык чыгарышыбыз керекпи? Могуну кылба, могуну жебе. Могуну азыр жесең 10 жылда мындай оорулуу болосуң. Могуну ичсең, могуну жесең, момундай абалда болсоң, ушундай болосуң деген жыйынтык олуттуу изилдөө болуш керекпи? Анткени биз түп тамыры менен көрмөйүнчө биз бул айлампадан чыга албайт окшойбуз. Экинчи сунушум, эмне үчүн башка мамлекетте мындай нерсе жок экен? Элден жардам сурап, чыгып, жардам берип койгула, ооруп калдым деген нерсе жок экен. Анткени аларда страховка жакшы иштейт экен да. Ден соолугуна кам көрүү, алдын ала. Мисалы үчүн биз дагы ошол нерсеге дароо барышыбыз керек. Бат кылышыбыз керек ошол нерсени. Эгерде улут катары өсөбүз десек, коом катары. Кээ бирөө чыгат акылсыздар, 300 сом ой жок, бербейбиз. 300 сом бул бир самсы айына. Эгерде баарыбыз чогултуп, мамлекет түзөбү же жеке болобу, биз улуттук мындай олуттуу көз караш менен карасак, эгер 300 сомдон адамдар чогултсак, 300, 400 сом, 500 сом, 30 миллион доллардай акча чогулат экен айына. Кудай сактасын, бирөө ооруп калса, дароо ошол жактан алып, дарылана берет. Ошол жактан элден сурабай эле, анткени чогулган акчадан ошол жактан дарылана берет. Биз өзүбүзгө жакшыбы дейм да. Анткени башка мамлекеттерди карап көргүлөчү, мындай жок бизде, Кыргызстандагыдай. Ооруп калдык, дарыланыш керек деген. Бул эми тагдыр, түшүнүктүү. Тагдырга да шылтабышыбыз керек да. Бул биздин өзүбүздүн эле жоопкерчилик да. Мен бир адамдарды билем, көп ишчи. Анан кийин ооруп калып, элден жардам сурап атат да.
Бул нерсени жаман дебейм. Бул нерсени албетте жардам беришибиз керек. Бирок биз улутту чечишибиз керекпи дейм да ушул маселени. Эгерде улут катары, коом катары өсөбүз десек, биз азыр Марска учпай эле коелу. Технология кандай өнүгүп атат. Жасалма интеллекттер адамдарга операция жасап атат да. Эми ал өнүкпөй эле коелучу, ладно, жетпей эле коелу. Жок дегенде өзүбүздөн баштасакпы дейм да, өзүбүздүн ден соолугубуздан. Менин сунушум ушундай да, эки сунуш. Биринчиси олутту изилдөө, ага тиркем ачылыш керек, ошол тиркемеге киргизилиш керек. Мына могул продукция момундай, могул кошулмалар мындай болот. Эгерде жей берсең, мынча жылда мындай оору калып барат. Буну кылбаш керек, буну кылыш керек деген жыйынтыктарды бериш керекпи дейм да. Өзүбүздү изилдеп. Азыр айтышыңар мүмкүн, интернеттен карай бериш керек. Жок, интернет, биздин менталитет башка да. Биздин жашоодо, биздин ички Кыргызстанда болуп жаткан нерселер башка да. Ошон үчүн биринчиси тиркем ачылып изилдөө. Экинчиси страховка. Ден соолугубузга кам көрүү алдын ала. Мамлекетти жаман көрөбүзбү, көрбөйбүзбү, биз бул кадамдарга барышыбыз керек. Албетте мен мурун жазганда ишенбейбиз деген, бирок андан башка кадам жок бизге. Кандай кадам бар? Ал акча чогулганда да биз жада калса өзүбүз чогултуп бир ошондой деңгээлдеги больница ачышыбыз керек. Биз улут катары улут болобуз десек. 1000 сомдон чогултсаң 7 миллион адамда канча деген акча чогулат, ошондой улут деңгээлдеги больница алып кое алабыз. Мен ошондой врачтарды билем, ал чуркап жүргөн. Эч жактан жардам ала албай, ушул нерсени көздөп аракет кылып жүргөн врачтарды мен билем. Мен жардам берип да жүрүм да аларга. Ошон үчүн биз ошол эки сунушту тез арада ичинде ойлонуппу, кабыл алыппу, ушул нерсени кылышыбыз керек. Барыңыздар аман болуңуздар, оорубаңыздар. Бул нерсени мен пиар катары айтып чыккан жокмун. Бул нерсени ошол патриот катары ошол нерсеге күйүп атам да. Ошол нерсе менин могу жеримде турат да, ошон үчүн айтып чыгып атам. Элдин аң сезимине көтөрөйүн, жаңы сунуштарды киргизейин. Биз коом катары, биз эми коомбуз да. Коом катары бири-бирибиз менен сүйлөшүп, маалымат алмашып, анан өнүгөбүз да. Барыңыздар аман болуңуздар.